Birinçiden adır bugün başlalışı. Men ойлойм, өткөндө дагы болбой калганда, билесиздер, баягы которма чөчү кыргыз тилинде болгондо. Ошондуктан мен азыркы учурда биздин баш коргоо чарабызды карап көрдү да. Бир жакшы көрүнүш болду. Пайдалуу уулу Дамирди үй камагына чыгарды. Бул аябай жакшы. Себеби дегенде өткөндө өзү айтты, мамлекет башчысы дагы айткан соттук реформанын жүрүшүндө. Мен ойлойм, бардыгы мыйзам негизинде кылдыр. Мен так кес айтайын, барды көргөзүлүп жаткан азыр 2 эпизод, 3 эпизод дейм. Бул барды токулган жомок. Соттун жүрүшүндө мен актык далилде биз мыйзам негизинде биз далилде бере алабыз. Кошумча көбөлөр бар. Мен ойлоп атам, мен мурун биринчи жолу айткам, коргоо органдарына иштеген үчүн мен аябай кесиптештериме ишенгем да. Мен сыйлайм өзүм кесиптештериме. Ички иштер министрликте жөнөкөй катардагы сержанттан баштап генералга ошондой кызматкерлер өтө жакшы. Бирок башка кеп. Арасында бир 2-3 эле кызматкер бар. Ушул окуяга кызыктарчы. Ошондуктан мен айтар элем, ошо бул ички иштер министрлигинен ошондой 3-4 адам кызыктар тараптагылар аскердик прокуратуранын жардамы менен бир тараптуу алып барганда төрөгө амалдарын. Мен ойлойм, соттук чечимде бардыгы оң жолго чечилет деген терең ишеничтемин. 27-синде болду. Убакыты канчада экен мен айта албайм, бирок. Ошол мен айтам, бизди мен дагы айтып кетем, бизди ошол коомчулукка кел Дамир. Карасаңар, шу бала бир нерсеге окшошуп турабы? Буга полковник, генералдар кылып алган ишти ошол бала менин алдымда жүрүп кылган. Биздин максат, биздин мыйзамда бар да, 11-статьяда ички иштер органдарындачы, ар бир кызматкер бул жоопкер болуш керек. Өзүнүн кыймыл аракетинде, кыймыл аракет кылбаса дагы, эгерде мамлекеттиге коомдук коопсуздук үчүн туура эмес буйрук берилип же бир берилген болсо, аны мыйзам негизинде карап көрүш керек. Эгерде ал мыйзам негизинде дагы чечилбеген болсо, обстановканы карап туруп действие кылса болот. Бирок бул риск, ошол жасаган риск. Оправдать этиш керек да. Оправдать этеген деген сөз бул биринчиден мамлекетте коомдук тартипти орнотуу адамдын өлүмүнө алып келбеш керек. Мен ойлойм, менин жасаган иштерим оправданный риск да. Ошондуктан мен жүзүм жарык, элдин астында жараткан өзү колдоп, коомчулук колдоп турган болсо, азыркы жүргүзүлүп жаткан соттук реформада мамлекет башы дагы айтып кеткен. Мен бардыгы ачык, тактык, бардыгы далилденет деген ойдомун. Рахмат сиздерге. Сиздер колдооңуздарга рахмат. Коомчулукка мени колдоп келген ушул жердеги баягы ардагерлерге, аттастыкта жүргөн генералдарга, жөнөкөй адамдарга өтө терең ыраазычылык. Өзүмдүн атымдан, өзүмдүн үй бүлөм атымдан, ошондой эле массалык маалымат каражаттарына да чоң ыраазычылык билдирем. Ак илет сынбайт дейт, мен ага толук ишенем, бардыгына. Башка кеп, тергөө амалдары кандай жүрдү? Мен тергөөгө өзүмдүн мынага бир күн барбай көзүм жумуп туруп кол коюп бердим. Эмнеге билесиңерби? Булардын жазган жомокторуна мен ишенбейм да, ишенгим да келбейт. Бирок менин кудуретим дагы жетет, актыгыма дагы ишенем. Ошондуктан мен соттук процессте бардык немелер чыгат. Тирүү адамдар бар. Тергөө амалдары суралбаган, өтө көп. Ошондуктан алар келип көргөзмө берет, алдыда бардык көп кызыктар дагы да алдыда. Мен ага ишенген үчүн айтып жатам. Алар ойлоп атса керек, Курсан өзү жалгыз. Курсан жалгыз болбойт. Барды чындык биз тарапта. Ыраазычылык билдирем. Бар бол. Генерал болсун. Комментарий берип коюңуз. Менин атым Пайдалуу уулу Дамирбек. Мен ушул Асанов Курсан Сатарович элдик генералыбыздын прокуратурага козголгон иш боюнча, айыптоо боюнча 7 айдан бери тергөө абагында отурдум. Албетте бүгүнкү күндөн баштап үй камагына чыгарылдык азыркы күндө. Эмне демекчимин? Биринчиден генерал Асанов Курсан Сатарович бул ошол күнгү мен өзүмдүн жеке көргөн көз карашым бул жерде. Азыркы учурда Курсан Сатаровичке коюлуп жаткан күнөөлөрдү толук түрдө мен четке калам. Албетте мен ушул учурга чейин четке калып келдим, мындан ары да калып келебиз, сөзсүз. Албетте бул анын үстүгө Асанов Курсан Сатарович бул кыргыз элинин чыныгы генералы. Буну мен эле айтып келбейм, жалгыз. Мен ички иштер органдарынын кызматкеринин атайын багыттагы полкунун кызматкери катары айтып кетсем,
бүт ички иштер органдарынын атынан айтып кетем, бул Асанов Курсан Саттарович албетте кыргыз элинин керегине жараган мыкты патриот инсан, чыныгы генерал экенин кыргыз эли коомчулук бүт баары билет албетте. Толук ишенем буга. Ошондуктан баарыбыз чындыкты күтөбүз. Сиз тергөө изоляциясында отурганда сизге мындай басым болгон жокпу? Жок, Меники болсо дагы баягы өзүбүздүн кесиптештерсиңер баарыңар. Рахмат, как журналист катары бири-бирибизди колдоп келдик. Мага коюлган айыптарды деле угатсаңар керек да. Баары жомок. Азыр дагы угуп көрдүк, мага карап айыптарды угушту. Чынын айтсам күлкүлүү. Мындай кыргыздын баягы макалы менен айтканда жебеген самсага пул төлөткүлүү бар да. Бирок мен ал коюлуп аткан айыптарга түп тамыры менен макул эмесмин. Кудай буйруса бардыгы соттук териштирүүнүн жыйынтыгы менен мен өз чындыгымды, өзүмдүн актыгымды далилдейм. Анын үстүнө бүгүнкү күндө мен сот реформасы деп мамлекет башчыбыз дагы аябай талапты катуу күчөтүп аткан тапта мен ойлойм бардыгы адилеттүү, мыйзамдуу болот. Ал эми мага коюлуп аткан айыптар боюнча мен дагы алдыда айта турган сөзүм бар. Азыр баягы толук мен угуп элекс, бирок мен келечек эмки процесстерде өзүмдүн чындыгымды айтып берем. Маалыматтар көп айтып аткан. Рахмат сиздерге.